Президенттик шайлоого катышуу үчүн дагы 3 адам арыз берди. 31 октябрда Назарбек Нышанов, Кубан Чороев жана Арыстанбек Абдылдаев президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, Борбордук шайлоо комиссиясына арыз берди. БШК билдиргендей, 3 жаран тең өзүн өзү көрсөтүштү. Назарбек Нышанов Лига антикризис коомдук бирикмесинин президенти. Мурдада президенттикке өзүн көрсөтүп, бирок талапкер болуп катталбай калган. Кубан Чороев байыркы көчмөн цивилизациясы тарыхый маданий мурасты жана рухту кайра жаратуу коомдук фондунун жетекчиси, экономикалык эксперт. Арыстанбек Абдылдаев Аурдин компаниясынын директору. Коомчулукта динге байланыштуу бир катар билдирүүлөр менен таанымал. Абдылдаев мурда президенттикке атсалышкан. 30 октябрда Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров да президенттик шайлоого катышуу үчүн БШКга арыз берген. Булак Азаттык. Шансым болсо коймокмун. Текебаев президенттик шайлоого катышпай турганын билдирди. Ата мекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев 30 октябрда Жалбырак ТВга маек куруп президенттик шайлоого катышпасын маалымдады. Ошондой эле ал кайрадан парламенттик шайлоонун кийинки жылдырылышы боюнча пикирин билдирди. Ал президенттик шайлоого катышпасын өз баамында реалдуу шансы жоктугу менен байланыштырды. Мен чамасы талапкерликке койбойм. Эгер шансым болсо коймокмун. Жөн эле катышып көзгө көрүнүп коеюн дегендей, жаш саясатчы эмесмин, балким бул менин акыркы мүмкүнчүлүгүм. Шанс болбосо жөн эле коюу мен үчүн туура эмес, деди Текебаев. Текебаев Садыр Жапаровдун президенттик шайлоодон утуу мүмкүнчүлүгү жогору экенин кошумчалады. Булак Клоп Кейжи. Курсан Асановдун тарапкерлери аны абактан чыгарууну талап кылышты. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун тарапкерлери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкектеги башкы кеңсесинин алдында 31 октябрда митинг өткөрүп, аны абактан бошотууну талап кылышты. Чогулгандар Курсан Асановдон колуңду тарт, элдик генералга боштондук деген сыяктуу жазууларды кармап турушту. Митингге 30-40 киши катышты. 12 октябрда Бишкектин 1-Май райондук соту Курсан Асановду 10 декабрга чейин камакка алган. Ал 5-9 октябрдагы Бишкектеги массалык башаламандыктарга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында 10 октябрда кармалган эле. Асанов УКМКнын тергөө абагында кармалууда. 5 октябрда башаламандык учурунда абакта отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана аны менен кошо камалгандардын тарапкерлери аларды абактан бошоткон. Булак Азаттык. ЛТРдин башкы директорлугуна режиссер Эрлан Догдурбеков дайындалды. ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясына башкы директор болуп дайындалган Шаиста Шатманова 30 октябрда кызматынан бошотулду. Аталган кызматка Эрлан Догдурбеков дайындалды. Буйрукка президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров кол койду. Догдурбеков ЛТРде режиссер болуп эмгектенип жаткан. Шатманова ЛТР телеканалынын жетекчилигине 19 октябрда дайындалган. Бирок телеканалдын жамааты Шатманованы кабыл албай, Жапаровго видео кайрылуу жасап, компанияга башка жетекчи дайындап берүүнү талап кылышкан. Ушундай эле талап менен ЛТРдин Ош филиалынын кызматкерлери да акция өткөрүшкөн. Булак Клоп Кейжи. Мектептер 2 ноябрдан 10 ноябрга чейин каникулга тарайт. 2 ноябрдан 10 ноябрга чейин өлкө боюнча мектептер күзгү каникулга тарайт. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык, 11 ноябрдан баштап мектептерде 2 чейректин окуусу башталат. Буга чейин күзгү каникул 1 жумага созулаары айтылган, бирок 7-8 ноябрь тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү катары белгиленип келет. Майрам ишемби жана жекшемби күндөргө туура келип калгандыктан дем алыш дүйшөмбү жана шейшембиге жылдырылат. Эске салсак, өлкө боюнча мектептер коронавирус пандемиясынан улам 1 чейректе аралыктан окушту. 1 класстар сентябрь айы мектепке барып окуп, кийин өлкөдөгү саясий кырдаалдан улам дистанттык формага өткөн. Буга чейин Билим берүү жана Илим министрлиги республикалык штаб менен Саламаттык сактоо министрлигине 2 чейректе мектептерди ачуу сунушун бергенин билдирген. Булак Спутник Кейжи.